Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 2018 yıl 11 iyul. Кезектеги видео отчетубузду чыгарайлы деп бүгүн эжебиздин Бактыгүл Ашырова Бактыгүл эжебиздин үйүнө келдик эле иншаллах. Эжебиздин Куда кааласа 2017 жыл июнь айында баштаганбыз бул видео роликти, бул ишти, эженин операциясын, эже жөнүндө элге информация берип, ушу 2017 жыл июнь баштаганбыз. Ошондон бери Куда кааласа Аллахтын жардамы менен, боорукер бир туугандардын жардамы менен мынакей ушул деңгээлге жеттик. Куда каалса 4 операциясы болду. Эми дагы 3 операциясы калды. 4 операциясы Куда каалса ийгиликтүү өттү. Мойну ажырады, колтугу ажырады, могу жери ажырады, мойнунан 2 жолу операция болду. Эми иншаллах Куда каалса оң колунун колтуктары, могу жерлери калды иншаллах. Анан Куда каалса мууну калыптыр чыканак. Анан иншаллах Куда каалса азыр бизде ушу 2017 жылы июнь айы баштап 106 000 акча чогулду эле. Боорукер бир туугандардын жардамы менен, себеби менен. Анан ошол акчалар Куда каалса 4 операциясына кетип, азыр акча жок, түгөндү. Эми биз ушул видео роликти чыгарганыбыздын себеби ушул бизге дайыма жардам берип жүргөн, бизди дайыма колдоп, каерден видео ролик чыгарсак, каякка барсак бизди постоянно элдерге айтып деп, болгон салымын кошуп жүргөн бир тууган, боорукер бир туугандарга кайрылат элек. Ушул эжебизге кайдыгер карабаңыздар. Ушул видео роликти ким көргөн болсо, өзүнүн тааныштарына, туугандарына, деги эле интернет аркылуу, интернет булак аркылуу ушул видеону таркатып берип койсоңуздар сизден суранат элек. Анткени эженин азыркы учурда 3 операциясы калды. Эженин өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок ушул акчаны тапканга же иштегенге. Эже мынакей үйүндө эле отурат, эч жерде иштебейт. Инвалид 2 группа, 5 баласы бар. Эми негизги муктаж эже деп айтсак болот. Анан дагы эженин апасы Зейнеп эже дагы кичине өзүнүн сөзүнөн кошуп кетсин. Урматтуу мен Кыргыз элиндеги уул кыздарым. Мен силерге кайрылып эле жүрөм. Силер баракесиңер. Эли журтум бар экен. Канча да карапайым кыргыз бизди кош колдоп ушу 7 операция болмогон. 4-өөн бүтүрүп келдик. Азыркыда ийгиликтүү бардык. Ушул силердин жардамы менен барып жашыныка болуп, азыр кызым эл арасына кошулуп татынака болуп калды. Мындан кийинкисине дагы муктаж болуп атабыз. Колуңардан келген жардамды берип койсоңордон эне катары силерден ошону гана айтат элем. Анткени себеби бир чогултуп берген акчаңар менен биз 4 жолу операциясын жасатып алдым. Рахмат Кыргыз элим. Баракесиңер, бар болгула. Дайыма ушу өркөнүңөр өзүп, ден соолукта болуп, не тилесиңер, тилегиңер кабыл болсун. Кудайымдын колдоосу менен каякта болбогула ушул аман эсен Кыргыз элим, кыздарым, балдарым аман эсен жүрө бергиле айнайыптыр. Бактыгүл эжебизге мынакей ушул магазинди чечтик, ушул жерден акча чогултууну. Мына өзүңүздөр көрүп турасыз, ушул ящик иншалла Куда каалса Каракөлдө жашаган тургундарга абдан ыңгайлуу болот. Куда каалса кимде ким ушул Бактыгүл эжебизге 1 сомдон болсо дагы, 10 сомдон болсо дагы, 100 сомдон болсо дагы жардам берем деген ниетте келип иншалла ушу ящикке сала берсеңиздер болот. Азия магазини постоянно иштейт, универмагдын жанындагы билесиздер. Чоң рахмат.